Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ардактуу ата-энелер, урматтуу агайыны, эже карындаш, сүйүктүү бир туугандар. Баарыңыздардын бүгүнкү туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Оозачарда кылган дуа, тилек, ой, максат, ниет, мүдөөңүздөрдү Аллах Таалам эч бирин кайтарбастан жүзөгө ашырып кабыл кылсын. Бүгүнкү сиздер менен азын-оолак сүйлөшүп, баарлашып отура турган сабагыбыздын темасы уят өлдү. Тема оор, кимдир бирөөгө катуу тиет. Ооба. Теманы аргандай кылып калчап көрдүм. Маркум уят деп да көрдүм. Ыраматылык уят деп көрдүм. Бирок анча-мынча адамдын уйкусун ачыш үчүн, кеңкелес болуп, кээде өзүнөн кеткен адамды өзүнө келтириш үчүн шапалак менен жаагын ушата чапкан улам аркасын таптап эркелеткенден көрө жакшыраак. Жумшак тема тандагандан көрө таамай айтайын деп, уят өлдү деп эле таамай айткым келди. Уят деген өтө салмактуу, ары таттуу, ары уккулуктуу дегенкиси өтө сүрдүү, анан сырдуу сөз эле. Кичинекей наристе кыз бала болсо, бешикке бөлөрдө, бешиктен чечип аларда, кийип турган кийимин чечип алмаштырарда дагы энеси далдаалап туруп, атасына, чоңураак акыл эсине кирип калган ошол наристенин агаларына көрсөтпөй туруп, шымдарын алмаштырып кийгизчү. Анткени дал ошол учурдагы ошол наристенин апасы уяттуу эле. Кыз наристени жуунтаарда дагы жалаң кыздар оромоттоп, анан жуунчу. 1 жашар, 2 жашар, 3 жаш болуп калганда кадыресе эле катуу, кирбегиле бул жака. Болбойт деп, ошол кыз бала дырдай жалаңач эмес, ич кийимчен жүрсө дагы, атасы агасы кирип келсе, дароо экинчи бөлмөгө качып кирчү, узунураак кийимдерин кийинип, тосунуп келчү. Эмне үчүн? Анткени ошол учурдагы чоң эне апалардын, тайенелердин, эжелердин намысы бекем, уяты терең, уялуусу укмуштай бар болгондугу үчүн уят деген сөз катуу таасир этип келген. Улуулардын алдынан кесип өтчү эмеспиз, уят деп. Бул сөз ушул жерде калсын, таркап кетпесин, уят дечүбүз. Кошуналардын тоз тополоң будуңчаң болуп жаңжалдашып жатканын уккан кошуна, ой кокуй, уят. Булардын сөзүн тигилерге жеткирип барбагыла деп, үйдөгү ата менен эне кошунасынын жаңжалдашып жатканын угуп калган балдарына экинчи мындайды тияка ташыбагыла дечү. Ошол уят деген академиядан тарбияланып чыккан ата менен эне уялчаак перзенттерди тарбиялады. Качан гана уят деген академия бир отоло түп тамырдан бери көчүрүлүп, урандуу болуп, уят деген нерсе бир отоло жан берип, үзүлүп өлгөндөн кийин анан уятсыздар көбөйдү. Уят деген далай имамдардын, далай муфти казылардын, далай эң мыкты данышман, акылман ата бабаларыбыздын сөзүн элдердин жүрөгүнө таамай жеткирип, аларды уялта турган эң мыкты минбар эле. Уят деген мыкты минбар эле.
Уят деген Чынығы баба дыйкандын колундагы мөмөлөй турган, керек болсо бир жылда 2 жол мөмө бере турган көчөт сыяктуу эң мыкты ишеничтүү көчөт эле. Уят деген биздин чоң эне таенелерибиздин учурунда ар кандай аялды жаап далдаалап эркектин көзүнөн тосуп кое турган чоң узун жер чийген көйнөк эле. Уят деген чыныгы далысына аялы сөйөнсө, кучагына бойго жеткен кызын кучактап, бирөөсүнө далдоо болсо, экинчисин кучактап тирей турган чыныгы эркектер чоңойгон. Тирөөчү эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам инна ли кулли динин хулука ва хулукул ислам ал-хая садака расулуллах. Пайгамбарыбыз ар бир диндин өзүнө таандык болгон мүнөзү бар, адеп ахлагы бар, кулк адеби бар. Ар бир дин. Эми ал дин десе, башка ислам динден башкалардагы дин деп таанылат турбайбы деп атат. Пайгамбарыбыз бул жердеги ликули динин ар бир диндин дегени адамдар ислам динден башка динди өздөрү эле чыгарып алып дин деп тутунуп келген, өздөрүнө таандык болгон динди айтып атат. Ислам динди болуп, Аллахтын алдынан Аллах өзү разы болуп, мөрүн басып бизге сунуштаган ислам диндей өзү жер бетинде орун алган дин жок. Пайгамбар бул жерде ар бир диндин дегени исламдан башка адамдар өзүнө ыра көрүп, өзүнө ыңгайлаштырып, дин катары тутунуп алган диндердин дагы өзүндө таандык адеп ахлагы бар. Буддисттерди алып көргүлө Индиядагы. Эмне деген гана кулк адеби бар. Өлүп калган адамды сөзсүз түрдө от жалмап күйгүзмөйүн, алардын руху эч качан бейишке чыкпайт деп, эмдиги чекте аңкоолугу менен өзүнүн кара чечекей кызын жарык дүйнөгө алып келишке себеп болгон ата энеси өлүп калат турган болсо, астына отунду калап туруп, үстүнө ошол сөөгүктү коюп өрттөп берип атат. Ошол мыкты адеп ахлак ушул. Башка диндерди карагыла. Наристе мезгилде ушунчалык бапесте өстүргөн баласы ата энеси картайып калгандан кийин, биз башка жашашыбыз керек. Силерде болгон карыяларды өзүнүн орду бар деп карыялардын үйүнө алып барып койгон бир улуттун өзүнө таанып болгон дини бар. Биздин динчи ислам диндин. Пайгамбар айтат: "Ва хулукул ислам ал-хая." Ислам динге таандык болгон эч бир жерде табылбаган бир мүнөз бар, ал да болсо ислам диндеги уяттуулук деген. Дал ошол уяттуулук исламдын бир мүнөзү. Дал ушул уяттуулук деген ислам диндеги бир мүнөз азыркы биз жашап жаткан доордо, сиз менен мен маңдай теске отуруп сүйлөшүп жаткан ушул ыйык Рамазан айда маркум болду, өлдү. Болбосо алтсаны аман, ден соолугу чың, иштесе ишке, аш десе ашка тойбогон сиздин бир тууганыңыз бар. Балким эже сиңдиңиз, же таежеңиз, же абысыныңыз, же сиздин агаңыз, же үкөңүз, иниңиз бар, же карындашыңыз бар. Алар уялбай, нетпейли ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнүндө сагыз чайнап, самса кепшеп, дасторконун жая тартып, хакалап кызыл тили көрүнгөнгө чейин орозонун күндүзгү күнүндө тамактанып атпайбы? Анткени аларда уят өлдү. Алардын жүрөгүндөгү уят өлдү. Алардын жан дүйнөсүндөгү уят өлдү. Эми уятсыз ата менен энеден уят небак өлүп калган, таптакыр уяттан куржалак жап-жалаңач калган наристе жарык дүйнөгө келет. Дал ушул уяттан куржалак, уятсыз болуп, уяттан жып-жалаңач төрөлгөн наристенин эртеңки келечеги, андан жарык дүйнөгө келген урпак муун кандай болуп тарбияланат деп элестетесиз. Кыз атанын көзүнчө тырсыйып, бардык мүчөлөрү даана-даана билинип турган кийимди кийинүү, ал кадыресе көнүмүш адатка айланды. Ал сиздин да кызыңыз болушу мүмкүн, сиздин да карындашыңыз болушу мүмкүн, сиздин да сиңдиңиз жана сиздин келиниңиз болушу мүмкүн. Кээ бир үйлөрдө келин
ушундай бир кийинип алышы мүмкүн. Кайната ага карагандан намыстанат. Кээ бир кайнаталар келинин карап туруп кумарга батып кетишти ыктымал, Кудай сактасын. Анткени дал ошол кызда, дал ошол келинде уят өлдү. Же эне, же кайнене, же ошол кыздын өзүнүн апасы, ой кокуй, момундай кийинүү биздин жет атабызда болгон эмес. Жаап уяттуу жерлериңде. Сенин келбетиң, сенин күйөөңдөн башка эч кимге билинбесин да, көрүнбөсүн да деген энелер жок. Анткени ошол энелердин жүрөгүндөгү, жан дүйнөсүндөгү уят неме коюлуп калган. Мен ошон үчүн теманы уят өлдү дедим. Дал ошол үчүн Аллах Таала Кур'анда Касас сүрөсүнүн 25-аятында момундай бир аят түшүрдү. Estağfirullah. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا صدق الله العظيم. Musa пайгамбар менен Шуайб пайгамбардын эки кыздын ортосундагы болуп өткөн окуяны чагылдырып атат. Musa пайгамбар өзүнүн коомунан качып чыкты. Ээн эрмен чөлдү аралап, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө басып өттү. Кайсы бир шаардын жогор жагына келип токтогондо, дал ошол шаардын өйдөсүндө, өйдү жагында өтө терең суусу ушунчалык ширин, таза, муздак болгон кудук, бирок үстү жабылган эле оор таш менен. Бир канча эркек ошо таштарды көтөрүп, ачып, кезекте турган адамдардын баарына чакалап, алардын челектерин, чакаларын сууга толтуруп, анан кезектин эң аягында жер тиктеп, көздөрү менен жерди сая тиктеп, эч бир жанга тиктебей турган эки кызга Муса пайгамбардын көзү түштү. Неге булар кезекке кошулбайт? Деп Муса пайгамбар бир таштын көлөкөсүндө эки аягын сунуп отурду. Баарын чакасы толгондон кийин 10дон ашыгыраак адам оор ташты көтөрүп келип туруп, кудуктун үстүнө жаап салып тосуп кетип калышты. Эки кыз ташка келип эч бир таң калбай, анткени алардын көз алдында мындай көрүнүш көп кайталангандыгынан кабар берип атат. Эч бир таң калбай, кыжылат болбой, улам адамдардын чакасына суу толтуруп жатканда, жердин бир чоңкуруна толуп калган көлчүктөрдүн тунуп, ылайкасы кетишин күтүп отуруп калган учурда Муса пайгамбар ордунан туруп келип, силерге суу керек беле? Алар ооба деп тег айткан жок. Жөн гана башын ийкеп тескери карашты. Ошондой бир риваятта Муса пайгамбар колу менен, бир риваят эки кол менен баягы ташты кармап турушунда ыргыткан, а бир риваятта оң аягы менен катуу тепкенде кыйла жерге барып түшкөн. Ушунчалык күчтүү эле Муса пайгамбар. Анан мен силерге суу алып берейин деди. Бакандап алып келген чакаларын жерге коюп, алар обочолонуп тескери карап турушту. Муса пайгамбар чаканын сабынан кармап туруп, жипке байлап, кудуктан экөөнүн тең эки чакасына толтура мелткал кылып суу алып жерге койду дагы. Муса пайгамбар кайрадан ташка барып отурду, көлөкөлөп. Эки кыз келди да жеңдерин ылдый түшүрүп, момундай кылып, жеңдерин ылдый түшүрүп, Муса пайгамбардын колу тийип калган чаканын сабын бир аз арчымыш болуп, арчып туруп, анан көтөрүп кетишти. Субханаллах. Качан гана алар үйүнө барганда Шуайб пайгамбар, ой кагылайын кыздарым. Бүгүн эмнеге эрте келдиңер, кагылайын кыздарым. Силер сууга кеткен боюнча аябай кеч келет элеңер. Анан чакаңардын түбүндө гана суу келет эле. Бүгүн мелт калт толо 4 челек чака ушунчалык сууга толуп тур. Эмне жаңылык? Ата, биз бир кишиге туш болдук. Ал ушун бизге ушунчалык жардам берди. Ушунчалык күчтүү балбан экен. Бизге суу алып берди. Суу алып коюп тур, бизге сүйлөбөстөн ташка барып көлөкөлөп отуруп алды. Анан биз ушунду алып келдик. Чакыргыла деди. Анткени Шуайб пайгамбар карылыктан улам баса албайт эле. Чакыргыла деди. Эми угуп туруң. Estağfurullah.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Oşonda Şuayb paygambardın bir kızı uyalgan abalda betin birde kolu menen birde juluğu menen jap jer tiktep Musa paygambardın tuşuna gelip turup karabay turup başka jaktı tiktep turup sizdi قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Bizge su alıp bergendiginiz üçün, çakalarımızga sunu melkal tolturup bizdi kubantkandığınız üçün, atam akыңızды төлөө üçün meni çakırçuu kılıp jönöttü, dedi. Musa peygamber orundan turdu. Anan kızga burulbastan turup, kız gelgen tarapka basıp jönödü. Musa peygamber tanışıp alalı, atın kim ısımın, kança jaştasın, kimnin kızısın, kayerde jaşaysыңар degen жоқ. Al kız basıp gelgen tarapka jönödü, boldu bolbodu uyuşul jakta bolsa kerek dedi. Артында бара жаткан Şuayb paygambardын kızı жерге отура калып, корголдон чоңураак таштарды сол колуна толтуруp, Musa peygamber egerde oң жаққа бурулушу керек болса, kız arkasından baratып, Musa peygambardын oң жағына ташты ушундай кырытканда, тырс деп түшсө, oң жаққа бурулуп басып атты. Сол жаққа бурулуш керек болса, сол жағына таш ыргытты, анда солго бурулуп атты. Караң, уялганы себептүү. Ошол кыздын уялчак болгону себептүү. Аллах ушул кызды Musa peygambarga turmuşka çıgarуу menen sıylады. Ne degen mıktı sıfat, uyaluu menen, uyalçak boluu menen, Allah menen ortasında bir de perişte ortamçı bolboy түз сүйлөшкөн Musa peygambardı, oşol kız uyalçak bolgondugu себептүү, aga Musa peygambardı güyö katары sunuştadı. Mına uyalçaktыктын, uyattуу boluunun жыйынтыгы жана анын сыйлыгы. Инна ли кулли динин хулука. Кайталап айтам. Ар бир диндин өзүнө таандык болгон кулк адеби бар. Ва хулукул ислам ал-хая. İslam dindin hiç bir yerde, hiç bir dinde tabılbagan bir münöz var İslam dinge taandыk bolgon. Al da bolsa al-haya, uyalu. Ya Allah, uyalu. Uyalu degen al. Allah'tın sıfatı, Allah'tın münözü al. Ankeni Allah öz sözünde, eğer de kaysi bir bendem kol kötörüp alakan jayıp, menden ya Rabbi, ey Rabbim, ey jaratuçum dep, andan keyin özünün muhtaçlığın suransa, tilense, jalınsa, jalbarıp menden surasa, bendemdin suraganın berbey, kötörgön kolun, jaygan alakanın kuruk kaytargandan jaratucu katары men uyalam deydi Allah. Allah uyalam dedi. Uyalu al Allah'tın sıfatı, Allah'tın münözü. Dal oşol Allah'a taandыk bolgon münöz sıfat insanın jaşoosunda öldü. Uyatsız koomdon, uyatsız ata-eneden betbak muun jarık dünyeye geledi. Betbak degen al, siz gezүүгө koşууга aldığınızda jana ele sarayыңыздан sütün sağıp alıp, ayıldın ortasını je baş jagında badachıga alıp barıp, uylarga koşup, oşonda torpok özünün enesine asılıp atat. Uyga asılıp atat. Ögüz uyga asılıp atat. Oy, menin arkamda egem gele jatat. Kojoyun gele jatat. Debeyt alar. Betbaktık degen maldan da tömön bolup kaldı. Hazır ulan kızlardın almaşı oturganın görösüň. Seyil baktarında. Orundukta ayaklarını almaştırıp giyilgişip oturup alganın görösüň. Kыздардын bagılegi görüngönge çeyin, joon sandan jogoru, bardyk nersesi görüngönge çeyin giyinip alganды görösüň.
Мына ушул кыздын ата энесинде уят бар беле? Жок, анын ата энесинде уят өлгөн. Ата энесинде уят өлгөндүгү үчүн анын уулу менен кызы бетбактана баштады. Мен ошон үчүн темамды уят өлдү дедим. Кайрадан Рамаданга кайткым келди. Бул бизди көнүмүз шатат. Жок, быйыл тутпай эле койсом бу деп өзүнө өзү өкүм чыгарган уятсыздар көбөйдү бизде. Мен эми коомдук жайда, анан мамлекеттик ишти иштейм. Аллахтын буйругу турган учурда сенин сөзүң арыгаттап суу кечпейт. Бул фарз. Ошол себептен үйүңөргө ден соолугу чың, алтсаны аман, жесе ашка, иштесе ишке тойбой турган эркек аялдар оозу ачык болуп күндүзгү күндө сиздин үйүңүзгө Рамазанда келип калса, үйгө конок келди, буларды куру кайтарганда уят да деп сиз уялмыш болуп алардын алдына дасторкон жайып тамак берсеңиз, сиз да дал ошол орозонун күндүзгү күнү жеп жаткан күнөөлүү адамдардын катарында сиз да күнөөлүү болосуз. Анткени алар Аллахтан уялган жок да. Эгер алар мусапыр болсо, же 3 күндөн 10 күнгө чейин себептүү болгон аял болсо, анда жесе мейли. Же бала эмизип аткан, же ooрлуу болуп, же операциядан кийин, же кош бойлуу аял болсо, анда алардын жеши дурус. Бирок ислам дагы бир нерсени үйрөтөт. 3 күндөн 10 күнгө чейин себептүү болуп калган аялдар бойго эми жетип келе жаткан анча-мынча нерсени аңдап түшүнө бербеген уулу менен кызынын көзүнчө эч качан орозонун күндүзгүндө жебесин. Апам ороз эле го. Эмнеге жеп атат? Деп алар апасы жөнүндө жаман ойдо түшүнүктө калбасын. Ошол себептен ошол уулу менен кызына көрсөтпөй, себептүү аялдар өздөрүнө таандык болгон бир бөлмөгө кирип, тескери карап бат-баттан тоюнуп алсын деп атат. Мына исламдын мүнөзү. Жада калса себептүү болгонуңда дагы, мен бүгүн 3 күнгө чейин 10 күнгө чейин жей берем дебе деп атат. Өзүңдүн уулуң менен кызыңдан дагы уял. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннал хая вал иман qurina ay qurana jami'a. Fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Sadaqa Rasulullah. Кагылайындар, ыйман менен уят экөө ушунчалык киндиги туташ, эгиз бир тууган. Бири кетсе, экинчиси аны эрчип кетип калат деди пайгамбар. Уят кеткен үй бүлөдө ыйман эч качан уялабайт. Ыйман ал жерде байралбайт. Уятсыз коомдо, уятсыз үй бүлөдө, уятсыз инсанда ыйман болбойт, ушуну бир билгиле. Уятсыз ата-энеде каяктагы ыйман болсун? Уятсыз ата-эненин перзентинде каяктагы ыйман болсун? Урпагым мыкты болсун. Менден жарык дүйнөгө келген тукумумду улай турган муун ыймандуу болсун десеңиз, эң алгач сиз уяттуу болуң. Сиздин жан дүйнөңүздө, жүрөгүңүздө эң алгач уяласын, ыйман менен кошо. Бирөө кетсе, экинчиси дароо кетип калат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма кана ал-фухшу фи шай'ин qat illa shana." Бетбактык кайсы бир адамда, же кайсы бир үй бүлөдө, же кайсы бир коомдо орун ала турган болсо, сөзсүз түрдө өздөрүн шерменде кылат. Хадис мен ичинден токуган жокмун. Шана шерменде кылат. Бетбактык, уятсыздык кайсы бир үй бүлөдө, же жеке инсанда, же бир элде орун ала турган болсо, ошол уятсыздык ошол коомду, же үй бүлөнү, жеке инсанды шерменде кылат. Абийирин айрандай төгүп коет. Сиз өзүңүз шерменде болбосоңуз дагы, жубайыңыздан, уулуңуз менен кызыңыздан, келиниңиз менен күйөө балаңыздан, же болбосо неберелериңизден сиздин уятсызыңыздын изи ошол жактан көрүнөт. Булардын атасы, апасы уятсыз эле. Көрбөйсүңбү мына бетбак муун төрөлдү булардан деп, элдин бүт баары сиздин атыңызды атагандан көрө бетбактын ата-энелери же уятсыздын бетбак мууну деген сөз тарайт. "Валакана ал-хая фи шай'ин qat illa zana."
Эгерде уялуу, уяттуу болуу кайсы бир жеке инсанда, же үй бүлөдө же бир коомдо орун ала турган болсо, ошол уяттуулук ал жеке инсан же үй бүлө же коомду ушунчалык кооз, ажарлуу, сулуу кылып көрсөтөт. Кагылайын. Келиңиздер. Ыйык Рамазан айда, ушул ыйык Рамазан айда өзүңүзгө бир сыпатты шуру кылып тагының. Билерик кылып тагынып алың. Сөйкө кылып, шакек кылып, кадыресе уят дегенди шакек кылып тагының. Уялуу дегенди мончок кылып тагынып алың. Мындан кийин кечеги жасаганым уятсыздык болгон экен. Мен эми уялайын, уяттуу болоюн дең. Эгерде сизден төрөлгөн муун урпак бетбак болбош керек десеңиз, бүгүн сиз эсиңиздин барында этеңизди жаап, уяттуу болгонго аракет кылың. Анткени ыйык Рамазан айды ыймандуулар гана тутат. Ыймандуу инсанда уят уялаган. Кагылайын бир тууган, эртеңки тута турган орозоңузду Аллах Таалам жеңил кылсын жана кабыл кылсын. Кийинки сабакта жолукканга чейин аман болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.